Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Adnexpert компаниясы ссылка аркылуу кирип өз ушка ээ болуңуз. Сизди 100% бонус күтүүдө. Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элим. Видеону баштаардан мурун мен сиздерден сурам кетер элем. Эгерде биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписаться деген кызыл жазууну басып коюңуз. Ошондо сиздер биздин кызыктуу видеолорду биринчи жерден болуп көрө аласыздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Каналга жазылып койгонуңуздарга чоң рахмат достор. Бүгүнкү видеобуз улуу актриса Жамал Сейдахматова жөнүндө болмокчу. Ал азыркы учурда 80 жашта, корифей тууралуу 9 факты. Бүтүндөй өмүрүн чыгармачылыкка арнап үзүрлүү эмгектин арты менен Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты аталып, Туңгуч театрын негиздеген залкар инсан Жамал Сейдахматова 80 жашка толду. Эскерте кетсек, Жамал Сейдахматова Таттуу Турсунбаеванын өлүмүнө көптөгөн коомчулук элдер күнөөлүү деп сын пикир айтып келет. А бирок бул маалымат канчалык деңгээлде чындыгы бар же жоктугун бир гана жараткандыгын билет. Биз Таттуу Турсунбаеванын өлүмү жөнүндө маалыматтарды издегенде көптөгөн элдер жана ошондой эле адамдар Таттуу Турсунбаеваны Жамал Сейдахматова өлтүрткөн деген дагы комментарийлерге туш болдук. Андыктан мен айта албаймын Жамал Сейдахматова Таттуу Турсунбаеваны өлтүргөн деп. Видеону баштаардан мурун баардыгыңыздардан суранычыбыз бар. Эгерде биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться басышын басып коюңуз. Сизге чоң рахмат. Бүтүндөй өмүрүн чыгармачылыкка арнап, үзүрлүү эмгегинин арты менен Кыргыз СССРинин эл артисти болуп, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты аталып, Туңгуч театрын негиздеген залкар инсан Жамал Сейдахматова 78 жашта. Мындан улам Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги кино жана театрын залкар актрисасы тууралуу 9 факты сунуштайт. Атасынын 5-аялынын тун баласы Жамал Сейдахматова 1939 жылы 21 сентябрда Көлдүн күнгөйүндөгү Темир айылында туулуп өскөн. Атасы көп убакыт бала жытын эске албай жүрүп 5-жубайынан Жамалды көргөн экен. Апасы Ажар Каракол театрында актриса болуп иштеген. Ата-энесинин жалгыз баласы болгондуктан абдан эрке өскөн. Өзүнүн эркеликтин азабын кийин жакшы эле тарттым, бирок жакшы жери жашоодо эркин болот экенсиң деп айтканы бар. Чыгармачылык үчүн окуусун чанган. Бала чагынан эле ыр бийге шыктуу болуп өсөт. Ата-энеси мыкты билим алсын деп Борборго жөнөткөн. Мектепти аяктагандан кийин атасынын тили менен Москвадагы Жеңил өнөр жай институтуна тапшырат. Баары бир жүрөгүн уялаган максаты жанына жай бербей, акыры аталган институтту 2-курстан таштап, Фрунзеге келип театрга баш каккан. Кыргыз драма театрында дээрлик 32 жыл эмгектенген. Чыгармачылыгы Алыскы тоолордо фильмине тартылуу менен башталган. Театр сахнасында агарып көгөрүп ийгиликтерге жетишип, кыргыз элине таанылган. Сейдахматованын 60-70 жылдар ичиндеги театр сахнасындагы бирден бир жетишкендиги англиялык улуу драматург Шекспирдин Азоого чалма комедиясындагы Катаринанын образы деп айтылып жүрөт. Театр менен сахнада Сейдахматова көбүнчө лирикалык, драмалык маанайдагы образдарды жаратуунун чебери катары мүнөздөлүп келет. Бирок ошол эле Катаринанын андан соң үйлөнүү спектаклиндеги Агафья Тихонованын образдары анын комедиялык мүнөздөгү да мыкты актриса экенин айгинелейт. Кинодогу ишмердүүлүгү Театрда иштей баштаган алгачкы эле мезгилден тартып жаш актриса кыргыз кинолоруна да активдүү тартылып, Тасма талаасында багындырган. Акбаранын көз жашында, Көк Турсундун, Алыскы тоолордо Зыягүлдүн, Тянь-Шань кызы тасмасында Алтынайдын, Караш карашта, Каджанын уялында, Фатиманын, кече жакында эле Курманжан Даткада Курманжан Датканын ролдорун өтө жогорку деңгээлде аткарганын киносүйүүчүлөрү жакшы билет. Туңгуч театрын кантип негиздеген? Жамал Сейдахматованын чыгармачылык жаңылыкка чаңкоосу, умтулуусу 1989 жылы болочок Туңгуч театрынын түптөлүшүнө алып келген. Пикирлеш артисттердин тобу менен Кыдырманын ичинде студиясы ачууга алгач драматург Жеңишгүл Өзүбекованын Апамдын махабаты, Казак Акматов менен Жаныш Кулманбетовдун Мунабия драмаларын режиссер Алмаз Сарлыбековго койдурат. Театрдын ичинде дагы бир театрдын түзүлүшү ал кезектеги жетекчиликке жаккан эмес. Сейдахматова санаалаштары менен театрдан чыгып кетет. Ошентип 1990 жылы декабрь айында Кыргызстан Театр ишмерлер союзунун имаратынын залында Кыргызстандагы эң алгачкы жеке менчик театр Туңгуч театрынын расмий ачылышы өтөт. Актрисалык билими жок актриса
Сейдахматова ушул убакка чейин актрисалык боюнча атайын билим алган эмес. Бул тууралуу өзүнүн "Мени артисттик билимим жок" деп эч ким бөлгөн жок. Азыркыга чейин билим албай калдым деп өкүнбөйм. Ролго жетпей калган күндөрүм болгон жок деп айтканы бар. Жаш кезинде созолонто ырдачу. Кезинде концерттерге да ырдап катышкан. Казактардын Айкөлөк, кыргыздын Комузчу ырларын аткарган. Обончу Экия Мукамбетовдун Сайрагүл, Айдайлы жашоо кемесин сыяктуу чыгармаларын ырдап чыгып, Сейдахматова убагында өз замандаштарына таланттуу ырчы катарында таанылган. Өзүнүн айтымында ырдаган соң сахнанын артына барып, муздак суу иче берип, үнүн бузуп алганда, мурункудай шаңкылдап чыкпай калган. Аялдык турмушу. 22 жашында таланттуу артист Болот Шалтаевке турмушка чыккан. Экөөнүн уулу 7 жашка чыкканда жолдошу оорудан улам каза болуп калган. Экинчи турмушу Садырбек Назаров менен таанышканда, ал шаардык кеңештин Жамал Эже райондук кеңеште депутат болуп турган. Эл өкүлдөрү жолугуп сүйлөшүп, ар кандай маселелерди талкууга калган убакта таанышып, баш кошушкан. Жамал Эже жолдошун турмушта орой, бирок жүрөгү таза, чынчыл, принципке катуу турган адам деп сыпаттайт. Ортолорунда Ажар аттуу кызы бар. Турмушта 3 нерсеге катуу сүйүнөт. Биринчиси уул кызы төрөлгөндө, экинчиси ширин неберелери төрөлгөндө, азыр 6 небереси бар. Үчүнчүсү убагында бул ролду ойнобой калдым деп өкүнгөн учуру болбоп.
Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элим. Видеону баштаардан мурун мен сиздерден сурап кетер элем. Эгерде биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписаться деген кызыл жазууну басып коюңуз. Ошондо сиздер биздин кызыктуу видеолорду биринчи элден болуп көрө аласыздар. Баарыңыздарга чоң